Mesela çoğu açık alışları ulak okuyor. Ulak bizden şariatta adalı var. Ama bu erken uşuntu okuyorsa Murat Hacı Muht ötüp etti. Sadır ötüp etti. Daha da başka ulakları kullanan sınıf bayramlıklar mesela. Duran benim yerimde öte kapalı olduğunda ustası şunda aldığında şunda aldığımızda ulakları elge demek, layıklı namaz okusanlar, bağlananlar vardı, ulaşakmanlar vardı, asıl var. Yani bunca dengede Allah'ın ben özümdüm, şunca yıldan beri namaz okuyorum, ben özümdüm de eneme Burak Emre'de öte kapalı oldu. Tamam. İkinci dağda mesela, nasıl da anlatıyorsunlar mı? Doğru. Anlasın biliyor musun? Din boyunca, namaz boyunca da çok işte neler veriyor aslında. Uşular kişiler neler verip koyuyorlar, bayık koyuyorlar. Onun içinde çıkarlar ediyor. İlimde... Kim aldı ya? Kim aldı? Kodu. Nasıl radyosu var? O sonu 9 yeterinde çık. Umra boyunca, namaz boyunca, davet boyunca özünce bir bilmegen bir masında bayık koyuyorlar. Uşuğa da bir neler koyuyorsa, öte bir ihtiyatlık menen canlı namaz yürüyor, canlı dinge kirgenlerdi. Adaştır başını yürüyor, uşuğa koyuyorsa ayıp duruyor. Utkaptan beri radyodan çıkmadı. Kebeceler tutulmasın da yapınlar. Ana ulak boyunca da karşı. Bulcan'da söylüyor da, Avrupa çıksın, başka çıksın, ulaşçılar çıksın da uşuğa demek tutar. Negezi, ben ustazlar Ulukhan'ın boyunca Molla Şakir Damul'a aytkan eken. Kim ulakta can verse canazı okulmasın degen ekende, ben unutkan sözüm var da, demin bu hakikatlıkta aytkan tura var ya. Tura. Anam bu alımda... Ebi жооп берип койбойм, өтө узарып кетти сөзүңүз. Биринчиси улак боюнча жана маркумга сооп багыштоо боюнча эки бөлөк маселе. Улак боюнча бул талашсыз, бул жакшы эле бул. Ал жерде эрежелери сакталган болсо, алхамдулилля ал улак жаман эмес. Бул биздин маданиятыбыз, динибиз баатырлыкка, күчтүүлүккө алып келе турган нерсе. Албетте, намаз каза болбош керек. Ал жерде ошол кордоо болбосун, эки тараптан акча сауу болбосун. Байге бир тараптан боло турган болсо, бул боло берет. Бул маселеси өзүнчө бул. Улакты маселеси боюнчачы. Анан өлүп калса, андай мен Молла Шакир Дамуллага Кудай рахматынан укпапмын, бирок ал туура эмес. Эгер андай айтылган болсо дагы. Мисалы ал андай эмес. Бул улак негизи спорттук оюн. Бардык эле спорттук оюндарга аралашып эмес, биздеги эреже бар. Эгерде Алла Тааланын өкүмдөрү сынып, мындайча айтканда намаз окуп ала турган болсо, анда ал оюн болбой калат. Так. А так бүгүнкү күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда мындай улак болгон эмес. Пайгамбарыбыз ат минип, ат чаап, ат таптап, атка маани берип, ат жарыштырып, ушулардын бардыгы сүннөт. Бул хадисте келет. Ат минген боюнча дагы, атты жарыштырган боюнча дагы, согушта, газаттарда бардык аттар таптаган. Бардык газаттарда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларда кээ бир учурларда көп, кээ бир учурларда аз ат менен болгон. Бул эми баягы биз мындай деп айтып атканыбыз батырлыкка, эр жүрөктүккө тарбия кылган багынан бир. Атак мына биздеги көк бөрүнү бул сүннөт деп айтса болбойт. Бир машалла мындай күчү сынанга бул мустахаб амал. Та эми ошол улакты берип туруп анакен буну сообу дей турган болсок, мында болбой калат. Буну ачык айтыш керек. Анан көбүсү туура айттыңыз, өткөндө дагы биз балдарга дагы айттык эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өлгөндөргө соопту жеткирүүнүн жолдорун айткан. Биз ошодон чыкпашыбыз керек. Биринчиси, илим таштап кетти, илим жайылды. Ушуну сообу дейт. Экинчиси, Кур'ан, китеп таштап кеттиңиз, ошону сообу дейт. Үчүнчүсү, суу чыгарып кеттиңиз, буну сообу дейт. Төртүнчүсү, мечит салып кеттиңиз, буну сообу дейт. Бешинчиси, мусапырларга мусапыркана эс ала турган киши жай жана башка.
Булардык. Bunun сообу дейт. Андан кийин мынау биздеги эгиндер, бактуу дарактар, мөмөлүү дарактар, ушулардын бардыгын булардын сообу дейт. Бул бир риваяттан. Экинчисинде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканы садакай жария бардык түрү. Валадун салих яду лаху, бир бала таштап кетти эле, жакшы перзент, ал дуа кылат, анын сообу. Үчүнчүсү илим таштап кеткенде, илим таркатканга китеп болобу, медресе болобу, башкабы мунун сообу депчи. Бул жерде сиз айткандай, мына азыркы улактын сообу андай неме жок. Жок, умрага жолдомо дейт. Уткандаргачы. Умранын сообу эми болот эми мисалы. Умранын сообу болот. Манас Курбанчылыгын. Ата менен алып барам. Бирок өзү туура мындай дамланын урматына анан көрөк илимий иш-чараларды ошончо акча кетти, ушунча неме болду. Даңазалап фик маселесинде, акыйда маселесинде конференциялар, Кур'ан жарыштар болуп атпайбы? Фик жарыш кылса деле болот. Хадис жарыштарды деле кылса болот. Машалла. Жөнөкөй жалы калайык жөнөкөй элдерге деле. Туура айтасыз бул немеси маса. Анан экинчисинде аны сурооңуз боюнча тиги ким деген неме дедиңиз, кодул дедиңиз. Ага иншалла муфтиятка кайрылып коюшуңар керек. Биз деле иншалла айтканга аракет кылабыз. Бирок атай муфтият официальный бул жактагы мусулмандардын башында турган идара. Ал жерге иншалла айтып коюш керек, чындап эле маселелерди өз тарабынан кыла бербеш керек деп аны. Бул дин оюнчук эмес да. Ошон үчүн иншалла өзү машалла кимге уруксат берген болсо, имам бар, хатип бар, кары бар, билими бар. Вот ошолорго айтсам. Акыркы күндөрү мына мен да бир эки жерде угуп калдым. Той өткөргөндөрү эмне деп коет? Тамада. Ошолор деле бир совсем эле бир кандай десем, кооз кылып, көркөм кылып, туура эмес нерсени айтып. Динди андай кылып баш керек. Мейли машалла арагы жок тойлор өтүп атат, жакшы, сүйүнөбүз, кубанычтуу. Бирок маселеге келгенде, маселе ал өзүнчө. Жөнү баалуулуктарга чакыруу бөлөк да. Караңыздар. Адал, арамды айтууданчы, сиз илимиңиз жок болсо айтпаңыз. Баалуулук боюнча ал бөлөк нерсе. Жакшы мүнөз, ынтымак, тойлордо айта бериңиз. Мисалы эчтеке эмес ал. Бирок адал, арамга келгенде азыр мисалы тарат боюнча айтып атат дейт, намаз боюнча айтып атат дейт. Алардан этияттанганыбыз жакшы. Рахмат.